Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Жакшы эс алдыңарбы? Анда бүгүнкү аралыктан окутуу сабагыбызды баштайбыз. Кыргыз тили жана окуу 3-класс. Кыргыз тили жана адабият мугалими Байсалова Зина Эмирайовна. Сабагыбыздын темасы класс окуу куралдары. Сабагыбыздын максаты окуучулар ким, эмне, кимдер, эмнелер, кайда деген суроолордун маанисин айырмалап колдонууга көнүгүүнү улантышат. Өз алдынча суроо түзүп, аларга жооп бере алышат. Мектептеги окуу куралдарына, буюмдарына этият мамиле кылууга көнүгүшөт. Логикалык ой жүгүртүүсү, элестетүү, берилген темада чыгармачылык менен иштөө көндүмдөрү артат. Балдар, күлүп алгыла. Партага ким жазды? Ай ушу сагын сенин колуң шок эле. Мен эмес эжей, мен дубалга эле жазганмын. Көрдүңөрбү? Мен эмес, мен дубалга эле жазганмын эжеке деп айтыптыр. Анда балдар, сабакка бүгүн турабыз. Биринчи көнүгүүдө сүрөттө окуу куралдарын эстегилечи. Кайсы окуу куралдарын көрүп жатасыңар? Биринчи партада эмне турат? Экинчи партада, үчүнчү партада эмнелер турат? Анда балдар, китеп, дептер, күндөлүк, боек, төр карандаш, же болсо калем, сызгычтарды көрүп турабыз, балдар. Анда балдар, бүгүнкү датаны жазгыла. Аягына айынын 9-у. Класс окуу куралдары деп туруп, экинчи көнүгүү деп жазгыла, балдар. Экинчи көнүгүүнү тиешелүү сөздөрдү толуктап жазабыз. Биринчи партада дептер, өчүргүч, сызгыч жатат. Экинчи партада дептер, калем, калемсөп жатат. Үчүнчү партада китеп жана дептер жатат. Балдар, көп жеттин ордуна тиешелүү сөздөрдү койдук. Силер да ушундай жазгыла, балдар. Кайсы тамгалар жок? Тапкыла, балдар, анда. Ойлонгула. Кана, балдар, кайсы тамгалар жок экенин табалычы. Биринчи китеп, экинчи күндөлүк, үчүнчү өчүргүч, төртүнчү боек, бешинчи калем, алтынчы сызгыч, жетинчи калем сап, 8-нчи дептер. Балдар, көрдүңөрбү? Жалаң үндүү тамгалар жок. Ушул суроонун ордуна тиешелүү үндүү тамгаларды койсок, окуу куралдары чыгып жатат. Көрдүңөр, балдар, силер да үйрөнгүлө. 4-чү көнүгүү текстти окуйбуз. Көптүк сандагы сөздөрдү көрсөткүлө, балдар. Биздин класс. Бул биздин класс. Класс кооз, таза жана жарык. Класста мугалим жана окуучулар бар. Класста 2 терезе бар, анда гүлдөр турат. Эшиктин сол жагында кийим илгич, оң жагында шкаф турат. Шкафтын ичинде түрдүү китептер бар. Дубалда сүрөттөр илинген. Мугалимдин столу тактанын жанында. Класстын төр жагында Кыргыз Республикасынын желеги, гимни, герби. Ошондой эле класста 10 парта, 20 отургуч бар. Тактанын оң жагында телевизор турат. Биз классыбызды таза сактайбыз. Көрдүңөр, балдар, силердин да классыңар барбы? Классыңар тазабы? Анда өзүңөрдүн классыңар жөнүндө дагы айтып бергиле. Балдар, текст окудук. Эми текст боюнча суроолорго жооп бергиле. Бул эмне?
Класс кандай? Класста кимдер бар? Терезеде эмнелер бар? Тактанын жанында эмнелер бар? Класста канча отургуч, канча парта бар? Суроолорго жооп айткыла балдар. Балдар, эсиңерге тутуп алгыла балдар. Жардамчы сөздөр алдында, артында, жанында. Эреже дептерге жазып аласыңар балдар. Мектептин алдында бактар өсөт, менин артымда сүрөт илинип турат, менин жанымда Оля отурат. Көрдүңөр балдар, жардамчы сөздөр кошуп сүйдөн түшсөк болот. Эми балдар, бүгүнкү сабакта биз эмнелер жөнүндө үйрөндүк? Окуу куралдары жөнүндө үйрөндүк балдар. Эми үйгө тапшырма 5-көнүгүнү сүйлөмдөрдү которуп жазасыңар балдар. Тапшырманы жазып, мага WhatsApp аркылуу жөнөткүлө. Ушуну менен сабагыбызды аяктадык. Саламатта